Кантта күзөтчүнү сабап банкоматты түн ичинде тоноп кеткендер кармалды. Кант шаарында бет капчан белгисиз адамдар түнкү саат 3:00 чамасында күзөтчүнү сабап, коммерциялык банктын банкоматын талкалап, 1.400.000 сомду алып чыгып, из жашырышкан. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Окуя 21 октябрда болгон. Райондук милиция издөө иштерин жүргүзүп, тоноо болгон имараттагы адамдар суралып, тегеректе коюлган камералардагы видеолор тыкыр текшерилген. Бир нече күндөн кийин жиптин учугу табылып, шектүүделген 35, 28 жана 21 жаштагы жарандар Бишкек шаарынан колго түшкөн. Кармалгандар кылгандарын моюнга алып, ал тоноодон башка Ысык Ата районунун аймагында дагы бир катар чоочун бирөөлөрдүн мүлкүн уурдоо кылмыштарына катышкандыктарын айтып беришкен. Учурда алар аталган райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Орусияда 4 кичинекей бала тирүүлөө өртөнүп кетишти. Эң улуусу 4 жашта болгон. Киров районундагы бир айылда өрттүн кесепетинен үйдө кароосуз калган 4 кичинекей бала каза болду. Өрттөн кийин каза болгон балдардын энеси курбусунун жанынан табылган. Аял эмне үчүн жаш уулдарын жалгыз таштап кеткенин түшүндүрө алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Белгилегендей, каза болгон балдардын энеси 1996 жылы, атасы 1998 жылы туулган. Каза болгон балдар 4 эркек бала. 2016, 2017, 2018 жана 2020 жылдары туулган балдар. Ата-энелик милдетин туура эмес аткаргандыгы үчүн батирдеги антисанитардык шарттар, тамак-аштын жетишсиздиги жана ата-энелердин туруктуу иштеп тапкан кирешеси жок болгон үчүн бул үй бүлө 2019 жылдан бери жашы жетелектердин иштери боюнча комиссиянын каттоосунда турган. Социалдык камсыздоо органдары ай сайын үй бүлөгө барып турушкан. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Измирди жер титирөөдөн кийин цунами каптады. Туркиянын батыш тарабында катталган жер титирөөнүн кесепетинен цунами катталды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка караганда, Туркиянын Измир провинциясында жер титирөөдөн кийин цунами катталып, Северихисар шаарын суу каптаган. Ал эми кырсыктын кесепетинен акыркы маалыматтар боюнча 6 адам каза болуп, 200дөн ашуун адам жаракат алган. Италиядагы үйлөр 1 еврого сатылат. Айрымдары 52 жылдан бери бош. Италиянын Сицилиядагы Салеми шаарында 30дан ашык үй 1 еврого сатылат. Бул тууралуу The Sun басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, шаар бийлиги ремонтко муктаж болгон имараттарды сатып алууну сунуштоодо. Айрымдары 1968 жылдагы жер титирөөдөн бери энсиреп бош турат. Шаардык кеңеш кыйраган райондорду калыбына келтирип, инфраструктураны, жолдо, электр түйүндү жана канализацияны жакшырткан. Шаарда каалаган бюджет жараша кафе, ресторан, музейлер бар. Муну менен бийлик потенциалдуу кардарларды тартуу максатын көздөөдө деп айтылат маалыматта. Бул үйлөрдүн болочоктогу ээлери курулуш ремонттолуп бүткүчө жыл сайын 250 евро өлчөмүндө камсыздандырууну төлөп турушу керектиги кошумчаланды. Текебаев: менин оюмча Садыр Жапаров президент болбойт. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев бийликте вакуум жаралса кырдаал кооптуу болуп кетиши мүмкүн экендигин эскертти. Ошондой эле ал 2021 жылы Кыргызстанда шайлоо болорун кошумчалады. Буга кошо саясатчы дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, парламенттик шайлоо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен бир учурда өткөрүү үчүн жазга жылдырылганын белгиледи. Менин оюмча Садыр Жапаров шайлоодо президент болуп өтпөйт, деди Өмүрбек Текебаев. Сиздерге ишенич чоң. Садыр Жапаров милиция кызматкерлерин куттуктады. Милиция кызматкерлеринин элдин ишеничин актап, ички иштер органдарынын аброюн бийик көтөрөт деп сиздерге терең ишенем. Бул туурасында президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кыргыз милициясынын күнүнө карата куттуктоосунда айткан. Куттуктоонун текстин президенттин маалымат кызматы таратты. Жапаров милиция кызматкерлеринин муундан муунга сиңген эмгегин мамлекеттик деңгээлде таануу, коом, сый көрсөтүү керек экендигин белгилеген. Өздөрүнүн көп жылдык билимин жана тажрыйбасын жаш муундарга берип жаткан урматтуу ардагерлерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз өлкөдөгү коомдук тартипти сактоодо жөнөкөй жарандардын жардамына таянабыз жана алардын пикирлерин жогору баалайбыз, деген президенттин милдетин аткаруучу. Жапаров милиция кызматкерлерине жана жакындарына бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай жана өтөп жаткан кызматына ийгилик каалаган.